Загранымды жоготуп алдым. Балама күбөлүк ала албай жатам. Элчиликтин телефонун же дарегин билгендер барбы? Салам, мен атым Эльвира. Мен сизге кыргыз жарандары башка өлкөдө жоготкон документтерин кантип калыбына келтирсе болорун айтып берем. Айнура Дубай шаарында иштейт. Бир күнү ал чет элдик паспортун жоготуп алат. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, жаңы паспорт алуунун жолун издейт. Дубайда ага жардам бере алган таанышы да жок. Мындай учурда Айнура эмне кылышы керек? Ооба, туура таптыңыз. Эң биринчи эле Айнура Кыргызстандын Дубайдагы өкүлчүлүгүнүн дарегин издейт. Ал үчүн Google издегичин колдонот. Ошентип Тышкы иштер министрлигинин сайтына баш багат. Сайттын эң ылдый жагында Кыргызстандын чет өлкөдөгү мекемелери деген баракча бар. Андан Дубайдагы башкы консулдукту табат. Маалыматта консулдуктун дареги, телефону, ишеним телефону, факсы, почтасы жазылган болот. Номурду сактагандан кийин WhatsApp'тан маселени түшүндүрүп суроосун жазат. Бир нече убакыттан кийин бул маселе менен алектенген кызматкердин телефон номерин беришет. Андан ары аталган кызматкер жоготуп алган загранды кайра алыш үчүн эмне кылуу керектигин түшүндүрүп берет. Жана бардык маалыматтар камтылган шилтемени жиберет. Эске салчу жагдай: чет элдик паспортду алуу үчүн элчилик же консулдукка жаран өзү барышы керек. Анткени манжа изи тапшырылат. Эгерде сиз барган өлкөдө Кыргызстандын расмий өкүлчүлүктөрү жок болсо, анда жакынкы өлкөдөгү консулдукка же элчиликке барууга туура келет. Мисалы, Грузиянын өзүндө өкүлчүлүк жок. Бирок Бакуда Азербайжан жана Грузиядагы элчилик бар. Эгерде башка өлкөгө барууга шартыңыз болбосо, электрондук почта аркылуу ТИМге кайрылып, мекенге кайтуу күбөлүгүн алсаңыз болот. Күбөлүк алгандан тартып 30 күндүн ичинде чет өлкөдөн чыгып кетиш керек. Баса загран жоголгондо жергиликтүү полицияга кайрылып аталган фактты каттатыш керек. Арыздын өзү документти кайра калыбына келтирүүгө жардам берет. Эми жалпы жарандык паспорт канча убакытта берилет деген суроо туюлушу мүмкүн. ТИМдин консулдук департаментинин экинчи катчысы Бакыт Асаналиевдин айтымында буга 1 айга чейин убакыт кетиши мүмкүн. Москвадан биздин консулдар заявканы жанагы автоматташкан система аркылуу кабыл алып, ал автоматически бияка Кыргызстанга түшөт ал заявкачы. Анан ошол негизинде бул жерде жана текшерип туруп, анан паспорт изготовление болот и МИД аркылуу кайра почта менен Москвага жеткизилет. Мамлекетке жараша. Эгер Москва жөнүндө айтсак, Москвага 3 жумадан 1 айга чейин. Россияда мисал үчүн чоң да. Ал эгер Сахалинди алсак, эң отдаленный регион остров. Мен өзүм ошол жерде иштеген 1,5 айда келчү мага. 1 айдан 1,5 айга чейин. Мисал үчүн ошол эле Америкага же башка жактарга ошондой 1 айдан 2 айга чейин убакыт алып калышы мүмкүн. Каалоочулар экспресс почтанын акысын төлөп берип, паспортты эртерээк алдыра алат. Кыргызстандын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнөн бир гана жалпы жарандык паспорт эмес, башка да документтерди ала аласыз. Мисалы, балага күбөлүк, нике күбөлүгү. Эгерде бул материалды көрүп чыккандан кийин сизде башка дагы суроолор жаралса, анда Тышкы иштер министрлигинин ыкчам номерине байланышып жооп ала аласыз. Сиз медиахабты көрдүңүз, пайдалуу маалыматтарды бизден ала аласыз.